Салам достор, бүгүн биз Телеграмдан кантип группа создавать этип, аны ыңгайлуу кылып бөлүштүрүп койгонду үйрөнөбүз. Ал үчүн сиз бурчтагы карандашты басып туруп, создать группу дегенди басып, кийин далени басасыз. Андан кийин группанын атын жазып, сүрөт киргизесиз и создать деген кнопканы басып коесуз. Аны баскандан кийин сиз иконканы басканыңызда бул жерде сизге деген изменить деген чыгат. Изменитти басканыңызда бул жерде темадагы ползунокту көк кылып жандырып коесуз, жашыл кылып. Кийин создать новую тему деп жазасыз дагы. Бул жерге өзүңүздүн темаңыздын аттарын жазасыз. Мисалы, сиз балким компания жөнүндө толук маалыматты өзүнчө отзывдарды кыргыз тилинде отзывдар, орус тилинде продукциялар жөнүндө описаниялар же болбосо маркетинг план, бизнес жөнүндө өзүнчө тема кылып бурчундагы 3 точканы бассаңыз, создать новую тему деп кошуп кете бересиз. Ар бир тема кимге кайсы тема кызыктуу болсо ошону выбирать этип издеп отурбай толук маалымат ала алат. Сиз ар бир темаңызга ар бир улам жаңы жаңылыктарды, жаңы отзывдарды киргизип турасыз. Ал эми сиздин группаңыздагы адамдар бардыгын өздөрүнө ыңгайлуу информацияны алып окуй беришет. Ошондуктан сиз ал жерге кантип кирүүнү главный страницаңызды басып туруп, ошол жердеги поделиться же болбосо пригласить деген жерге пригласительная ссылка ушуларды скопировать этип, ошону таркатып коесуз. Эгерде видео сизге пайдалуу болгонун аябай кубанычтамын. Жана дагы эгерде сиз кийинки роликте кантип прямой эфирде өтүүнү үйрөнгүңүз келсе, анда лайкты басып, комментарийге жазып коюңуз. Суроолор болсо да комментарийге жазсаңыздар, мен силерге колуман келишинче жардам бергенге, жооп бергенге аракет кылам. Лайкты басып, подписаться кылып коюңуздар, мен дагы көбүрөөк пайдалуу контент жаратканга өтө чоң жардам болот.